Самара Каримова ажырашты деген маалыматка жооп берди. Коом пресс сайты учурда Ош шаардык кеңешке аттанып жаткан ырчы Самара Каримова жөнүндө тарап жаткан ар түрдүү ушактардын чын төгүн билүү үчүн өзүнө кайрылды. Самарайым, сизди жолдош Асан менен ажырашып кетиптир деген ушактар чыгууда. Жооп бербей жатасыз го. Эмнеге жооп берейин? Ажырашкан жокпуз. Азыр күйөөм жанымда отурат. Эми айткандар айта берсин, кимдин оозун жапмак элем. Азыр шайлоо иштери менен алекпиз. Жолдошуңуз менен бул жөнүндө сурайлы дегенбиз. Байланышы мүмкүн болбой жатат. Трубканы бере аласызбы? Бере албайм, бирок ал жанымда олтурганы чын. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Депутат коронавируска карабай зыяратчыларды умрага жибергени үчүн муфтият жоопкерчилик алабы? Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина коронавирус башка мамлекеттерде, анын ичинде Сауд Аравиясындагы жайылып жатканын көрүп туруп, зыяратчыларды умрага жибергени үчүн муфтияттын жоопкерчилиги каралабы деп суроо салды. Бүгүн 19 мартта парламентте өкмөт коронавирус менен күрөшүү боюнча жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бул жерде муфтияттын күнөөсү жок экенин, алар умрага кишилерди жибербей турганын белгиледи. Умрага баруу ар бир кишинин өзүнүн иши жана өзү чечет. Бул жерде муфтияттын эч кандай тиешеси жок деди ал. Эске салсак, коронавирус Сауд Аравияга умрага барып келгендерден табылган. Өз кезегинде депутат Өмүрбек Бакиров умрага барып келгендерди жана динди жамааттык кылууга аракеттер болуп жатканын айткан болчу. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи.